Ар бир ата-эне баласынын жаңы көндүрүмдөргө ээ болуп, ден соолугу чың, бактылуу болушу үчүн эң мыкты нерселерди бергиси келет. Мына ушул жерден суроолор туулат. Эмне кылуу керек? Эмнеден баштоо керек? Баланы кантип жана эмне менен багуу керек? Баланы кантип кирентүү керек? Баланын ден соолугу чыңбы? Буга сиздин үй бүлөлүк дарыгериңиз жана медайымыңыз үйүңүзгө барганда сизге жардам берет. Үйгө баруунун негизги максаты сиздин ден соолугуңузду, балаңыздын жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун колдоо жана сактоо. Жаңы төрөлгөн балага биринчи жолу үйгө барууну үй бүлөлүк дарыгер жана медайым эне бала төрөтүүнөн чыккандан кийинки алгачкы 3 күндө жүргүзөт. Андан кийинки үйгө баруулар 7-10 күндө, 21 күндө, 1,5 айында, 7 айында, 1,5, 2,5 жана 3,5 жашында жүргүзүлөт. Үйгө баруу учурунда медайым 2 айга чейинки балдарда оорунун кооптуу белгилери бар же жок экендигин текшерип жана ата-энелерге аларды кантип таанууну үйрөтөт. Бала эмчекти начар эмет же эмчек эмүүдөн баш тартат. Балада карышуунун башталышы, дайыма уйкусуроо же эс учун жоготуу, онтоп дем алуу, тез дем алуу ылдамдыгы мүнөтүнө 60 же андан көп болсо, сүбөөсү ичин көздөй көрүнө тартылат. Дене табы 38 градус жана андан жогору болсо же тескерисинче 35 жана 5 жана андан төмөн болсо, бала кыймылдабаса же стимулдаштыруу болгондо гана кыймылдаса, алакан менен таманы саргайса, эриндери жана тили көгөрсө, бул кычкылтектин жетишсиздигин билдирет. Киндиктин айланасындагы териси кызарса же киндиктен ириң акса. Эгерде сиз баладан оорунун коркунучтуу белгилеринин кеминде бирөөсүн эле байкасаңыз, дароо медициналык кызматкерге кайрылыңыз. Медайым жалаң гана эмчек эмизүү жана кошумча тамактандырууну кантип киргизүү жана берүү боюнча сунуштарын берет. Үйүңүзгө келген медайым сиздин балаңыздын жашына жараша салмагын жана өсүп өнүгүүсүн баалайт. Өсүп өнүгүүсүндө артта калган учур аныкталса, анда медайым баланын өсүп өнүгүүсүн стимулдаштыруу жөнүндө баалуу сунуштарды берет. Кичинекей балдар көп нерселерди билүүгө умтулушат жана көп кыймылдашат. Ошондуктан жаракат алуунун алдын алуу үчүн коопсуз чөйрө түзүлүш керек жана бул боюнча медайымыңыз сизге жардам берет. Медайым сизге жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн балдарды эмдөөнүн маанилүүлүгүн айтып берет жана эмдөөлөрдү алуу үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, ÜДТ же фельдшердик акушердик пунктка, ФАПка качан барышыңарды сизге түшүндүрүп берет. Медайым эненин ден соолугуна жана бейпилдигине кам көрүп, төрөттөн кийинки мезгилдеги коркунучтуу белгилерге баа берүү менен кайсы учурларда медициналык кызматкерге тезинен кайрылуу керектигин түшүндүрөт. Үй бүлөлүк дарыгерлердин үйгө баруусу ата-энелер балдарынын туура тамактануусуна жана толук кандуу өсүп өнүгүүсүнө коопсуз чөйрө түзүүдө ишеним жана эмоционалдык колдоо көрсөтүүсү өзгөчө кырдаал учурунда да, анын ичинде COVID-19 маанилүү бойдон калууда. Коронавирустук инфекция COVID-19 эпидемиясынын учурунда үйгө барып көрүү медициналык беткап тагынган үй бүлөлүк дарыгер же медайым тарабынан 1,5-2 метрден кем эмес аралыкта же телефон, WhatsApp, Skype, Zoom жана башка, бирок ар дайым видео байланыш аркылуу жүргүзүлөт. Ошентип үйгө баруунун артыкчылыктары булардан турат. Баланы кароо үйүндө ага тааныш шарттарда жүргүзүлөт. Кезек күтүүнүн кажети жок. Башка бейтаптар менен байланышпайт. Баланын күндүк режими сакталат. Сиз балаңыздын ден соолугу жана толук кандуу өсүп өнүгүүсү боюнча далилденген сунуштарды гана эмес, ошондой эле бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн ар тараптуу колдоосун дагы алаарыңызды унутпаңыз.